Комитеттің жиында абдан мәнілі мемлекет үшіндегі біздің өнерде ішкерлер үшіндегі мәселелер қаралды. Арықшы қорғау органдары менен ішкерлердің ортасындағы текшеруші органдар менен бизнестің ортасындағы мәміле қандай болуш керек деп мына ойыңызды айттыңдар. 3 баяндама тең абдан жақсы баяндама болды. Ошол 3 мәселе тең кеңири мына камтылды. Андан сырткары мына чыгып сүйлөгөндөрдөгү, сүйлөштөрдөгү жакшы ойлорду айттыңар. Керектүү айттыңар. Менин кубанганым ачык айкын мына айтылган бар тең проблемалардын. Анын үстүнө иштейбиз. Биринчи башкы прокуратурадан тиешелүү мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизип, кылмыштуулуктун алдын алуу механизмдерин мына өнүктүрүү тапшырылат. Мына башкы прокуратура ошол тиешелүү нерсенин баарын көзөмөлгө алат. Ошол мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүлөрдүн баарын тең колго алат, бул көзөмөлдө болот. Эң негизгиси мына айтылды, экономика байланыштуу кылмыш иштер үчүн сөзсүз эле камап койбостон, алардын бир экономикалык механизмдерин иштеп чыгып, ошол чыгым келтирген, зыян келтирген адамдарды сөзсүз камап койбостон, аларды ошол чыгымдарды төктүрүп, ордуна койдуруп, аларды камабай турган механизм иштеп чыгууну айтып атышат. Мына ошону иштеп чыгыш керек тез арада. Ошонун баарын эске алып туруп, ушундай текшерүүлөрдү жүргүзгөн биздин мамлекет мекемелерге чектөөлөр жана жаңы тартипти бекитиш керек. Бунун үстүнөн Генеральный прокуратура бунун үстүнө иш алып барыш керек. Соцсистемасы каралып жаткан инвестициялык чыгычтактардын өңгө салуу механизмдерин жакшыртуу талап кылынат. Соттук реформанын алкагында адестештирилген соттордун жана сотко чейинки өндүрүш практикасын киргизүү мына мезгили жетти. Соттордун адилет чечим чыгаруусун камсыздоо жана айрым экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу мына абзел. Бул боюнча да азыр абдан маселе коюлду. Бул боюнча алып барабыз. Жогорку соттун пленум тарабынан соттук тажрыйбаны жалпылаштыруу жана мыйзамдардын колдонуунун бирдейлигин камсыз кылууну талап кылынат.